Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттарда жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Караколдук окуу жайлардын биринин турак эмес имаратына 100дөн ашык адамды каттоого тургузушкан. Бишкекте дене табы көтөрүлгөн Кытай жараны элчиликке өткөрүлдү. Мирлан Жээнчороев Бабановдон материалдык жардам сурап кайрылуу уят. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бул тууралуу 22 февралда Атамекен партиясынын жыйынында жаш лидерлердин бири Улан Турдалиев билдирди. Акыркы мезгилде саясий элитанын аброю болуп көрбөгөндөй төмөндөдү. Депутаттар чимкириктер деп аталды. Керек болсо бизде кошуна мамлекеттер да тегине албай калды. Бирок саясатка келчү адамдарды убагында өзүбүз шайлап алдык. Бүгүнкү күндө дагы жергиликтүү кеңештерге шайлоолор боло турган аймактарда жарандарды жапырт түрдө каттоо жүрүп жаткандыгы айтылып жатат. Добуш сатып мамлекет түптөбөйбүз. Эгерде өлкөдө коррупция, кылмыштуулук күчөсө, ар бирибиз күнөөлүүбүз. Акчасын алып унчукпай жардам берип жатпайбызбы, деди Турдалиев. Айтулуу Аскар Салымбеков 2015 жылда парламенттик шайлоодо катуу жаңылып Адахан Мадмаровдун Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бирге койгон эле. Бул тууралуу жергиликтүү де-факто гезити жазып чыкты. Аягында капчыгы кагылып, босогодон өтпөй Айталада калды. Тили менен буудай кууруган тапан жигит чит түкүрүп өз жолу менен тескери басып кете берди. Ошондон бери чейинге кирген Салымбеков коомчулукка көрүнбөй калды эле, эми кайра башын чыгарган турат. Шайлоо жакындап калды да, устуканга ээ болуш керек дегенде, албетте, Асакең өзү чыга албайт, ага духу жетпейт дегендер бар. Алар жаңылышат, өзү чыга турган болуптур. Маалыматтарга караганда 2015 жылдар өзү түптөгөн Мурас партиясын тирилткен жатыптыр. Оппозицияда да эмес, бийликке да ыктабай өз алдынча баруу негизги максат экен. Айтор Аскар мырзанын акыркы жылдары саясаттан жолу болбой жүрөт. Төө союп түлөө бербесе, быйыл да өтпөй калат го. Саясатчы Өмүрбек Текебаев 22 февралда Атамекен партиясынын Борбор калаада өткөн жыйынында билдирди. Кыргызстанда экономикалык абал начарлап, инвестиция качып жатат. Өкмөт демилгесин жоготту. Ат Башы районуна курула турган логистикалык борборду өкмөт өзү чечпей, эл чечти. Чек ара маселесин жөнгө салчу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков дагы отставкага кетти. Өкмөт жетекчи болгон ордуна жетеленме болуп калды. Бүгүн биз кооптуу кырдаалда жашап жатабыз. Андыктан баштан аяк өзгөрүү жасоо керек. Ал өзгөрүү шайлоону акыйкат өткөрүү, ошондо гана эл инанат. Алдыдагы шайлоо капчыктардын жарышы эмес, жеке инсандардын жарышы болуш керек. Өкмөт, президент ушундай шайлоо өткөрүш керек, дейт саясатчы Өмүрбек Текебаев. Кесиптик кошундарға байланыштуу чырлуу маселени дайыма көтөрүп келесиз. Жетекчи иштен алынды эле, жогорку соттон утуп алып кайра келип отуруп алды. Профсоюздар уюмунун алдында митинг дагы болуп жатат. Уюмдун айланасында чырды кантип токтотуш керек дейсиз. Биздин мамлекет өкмөт алсыз, жеп ичкен элдин жонун тилип акча сологондорду тартипке келтире албайбыз. Профсоюздар уюму балдарыбыз эс ала турган сонун лагерлерди коррупциялык жол менен берип ийген. Эчен мүлктөрдү сатып ийген. Көз карандысыз спирттүү уюмубуз деген шылтоого прокуратурага Финполго берсек да кутулуп кетип жатышат. Өкмөт ошонун баарына көз жумуп олтурат. Аны албетте акыры ушундай чууга алып келет да. Ушул жеткен шалакылык. Профсоюздардагы акча элдики. Элдин акчасын элдин өзүнүн пайдалануусуна коюш керек го. Пансионаттар профсоюздун менчиги эмес, мамлекет берген, союздан бери келаткан мүлк. Жалал Абад, Ысык Ата, Чолпон Ата эс алуу үйлөрү азыр мышык ыйлагыдай абалга кептелгенин, достук саясат кандай жол менен сатылып кеткенин айтып атабыз. Текшерген көңүл бурган жан жок. 29 кишинин ичинен 5-6 айланып тегеренип келип эле директор болуп алышып, каалагандай сатып жатышат. Булар көзгө сайып көрсөтүп жаткан фактыларга көз жумуп, алыстыгын көрсөтүп, жеңишинен сүйлөшүп алып, ушул абалга жеткиришти. Профсоюздарда акча көп, элдин акчасына митинг кыла беришет. Митинг токтобойт. Булак Азия Ньюс. Жогорку кеңештин мүчөсү, Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз партиянын Бишкек шаарында өткөн жыйынында сүйлөп жатып, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин сотун бийлик өз кызыкчылыгына пайдаланбаш керек экенин айтты. Депутат бийлик соттун акыйкат өтүшүнө шарт түзбөсө, коомдук сот уюштуруу демилгесин көтөрдү. Ошол сот дагы бийлик тарабынан кандайдыр бир курал катары пайдаланылып жатат. Деги эле партиянын багытына кандайдыр бир деңгээлде таасир берүүчү механизм катары колдоном деген ой болсо, анда биз коомдук сот чакырабыз, деди Садык Шернияз. Депутат коомдук сотко мурда президент, өкмөт башчылар, парламент жетекчилери, сот прокурорлорду чакырып, партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин териштирүүгө барышаарын айтты.
Ата мекен партиясынын шаардык конференциясында съездерге делегаттарды шаардык уюмдун төрагасын, шаардык уюмдун саясий кеңешинин мүчөлөрүн кайра шайлоо өттү. Партиянын республикалык съезди 20-мартка белгиленди. Секебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Мадинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ошол кезде президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинен куугунтуу катары баалап келишет. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто кайра каралууда. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына дене табы көтөрүлүп, Кытай жараны жаткырылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Пекинден январь айында келген кытайлык аялдын дене табы көтөрүлүп, мурду бүтүп ооруканага жаткырылган. Коронавируска анализдер алынып, вирустун белгилери табылган эмес. Бейтаптын абалы жакшы болгондуктан Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине өткөрүлүп берилди. Ат башыдагы логистикалык борбор тууралуу келишимдер жабылганын тастыктап чыгышты. Деги эле бул борбордун ачылышы, кайра келишимдин бузулушу тууралуу кандай пикириң бар? Кытай дагы да көптөгөн жылдар бою дүйнөдөгү эң ири экспорттук борбор боло берет. Акылдуу мамлекеттер Кытайдын мүмкүнчүлүгүн өз кызыкчылыгына иштетет. Мисалы Гонконг жана Сингапур. 2000-жылдардан бери Гонконг аркылуу Кытайдын 20-25% эли дүйнөлүк алып сатуу жүгүртүп, ошонун негизинде бир нече миллиард доллар өздөрүнө пайда алышкан. Биз болсо бүгүн алар сыяктуу Кытайдын мүмкүнчүлүгүн колдоно албай жатабыз. Бирок ушул жерде бир чоң маселе бар. Ал бүгүнкү кыргыз бийлигинин мамлекеттик кызыкчылыкты камсыз кылуу дараметинде. Аны бүгүнкү кыргыз бийлиги камсыз кыла албай келет. Четинен мисал келтире кетейин. Мисалы Евразиялык экономикалык биримдикте кызыкчылыгын камсыз кылганга Кыргызстандын өтө көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргыз тараптын колу турбаса, Евразиялык экономикалык биримдикте бир да чечим кабыл алынбайт. Тең ата болуп сүйлөшкөнгө юридикалык жактан механизмдер бар. Экинчиден, кумтөр же жер үй жана башка ген байлыктар боюнча келишимдердеги кемчиликтер тынбай айтылып келет. Чек ара маселелеринде да утулуп келе жаткандай пикир жаралат. Мисалы, Каркыраны Казакстанга карматып жиберип, жада калса Токмок тараптагы 100 метр айланып өтмө объездной жолду өзүбүзгө чечтире алган жокпуз. Тажикстан жана Өзбекстан менен өтө эле көп суроолорубуз бар. Улут кызыкчылыгы эске алынбагандыктан албетте анан эл ишенбейт. Юридикалык жагына да токтолсоң, юридикалык жактан бир билгенимди айтсам, нарындагы логистикалык борбор курулчу жер Нарын съезге карайт. Нарын съездин негиздөөчүсү документтеринде жана Нарын съезге жерлер өтүп жаткан документтерди жаңылбасам, жердин өтүшүнүн мөөнөттөрү каралган эмес. Анан ошол шартта Нарын съез кантип ич ара келишимде инвесторго 49 жылга жерди бере алат. Эгер Нарын съез бере албаса, демек өкмөттүн атайын чечими жана инвестор менен өзгөчө кепилдик келишим керек го. Бирок өзгөчө кепилдик келишимдер өкмөт менен инвесторлор ортосунда болушуна мен каршымын. Инвестициялык мамиле же инвестордук режим, мындайча айтканда, бир негизги стандарт болуусу шарт. Ошондо инвесторлорго да, элге да, мамлекеттик органдарга да баары ачык болуп түшүнүктүү көрүнөт. Бул жерде өзүбүздүн гана шалаакылыгыбызды жана мекенчил эместигибизди көрүп турам. Жамиля Нурманбетова, Булак Азия Ньюс. УКМК Ош жана Каракол шаарларында шаардык кеңештердин депутаттарына өтө турган шайлоонун алдында туруктуу жашаган жер боюнча жарандардын массалык түрдө катталып жатканын аныктаган. Атап айтсак, 2020-жылдын январь-февраль айларында калкты паспорт менен камсыз кылуу жана каттоо органдары Ош шаарында 35.895 адамды, Караколдо 3.150 адамды каттоого тургузган. Текшерүүнүн жүрүшүндө каттоо кызматынын айрым жооптуу кызматкерлер турак жай ээсинин макулдугусуз жана мыйзам тарабынан белгиленген керектүү документтери сиз эле жарандарды туруктуу жашаган жери боюнча каттап коюшканы белгилүү болгон. Ош шаарындагы даректердин бирине 700дөн ашык жаран, башка дарек боюнча 1000ден ашык адам катталган. Бирок чынында бул даректер боюнча учурда эч ким жашабайт. Дагы бир мисал, турак жайлардын биринде 900дөн ашык киши катталган. Ал эми үйдүн ээси алардын бири да тааныбайт жана каттоого турууга эч кандай макулдук берген эмес. 2020-жылдын 19-февралында Ош шаарындагы каттоо кызматынын айрым кызматкерлеринин мыйзам бузуулары Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине 320-бир энесинин 2-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Каракол шаарынын калкты паспорт менен камсыз кылуу жана каттоо бөлүмү окуу жайларынын биринин турак эмес имаратында 100дөн ашык жаранды каттаганы аныкталган. Калкты каттоо бөлүмүндө алар боюнча кандайдыр бир документтер табылган эмес. Үстүбүздө жылдын 19-февралында Ысык Көл облусунун прокуратурасы тарабынан мыйзам бузуу фактылары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Учурда прокуратура органдары жарандар каттоодо ички миграция жөнүндө мыйзамдардын эрежелеринин сакталышын текшерүүнү улантууда.
Жогорку кеңештин депутаты Республика партиясынын төрагасы Вести Кежи сайтына маек куруп, саясий бирикмени жетектөөгө даяр беле партиянын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов аларга акчалай жардам көрсөтүп жатабы? Келе жаткан парламенттик шайлоодо республика кандай үмүттөрдү аткарууда жана кесиптеши Максат Сабиров Ысык Көл облусунун таасирдүү адамдары менен жолукканы чынбы жокпу айтып берди. Өмүрбек Бабанов 2019 жылдын 20 декабрында чоң саясаттан кеткенин билдирди. Анын сунушунан кийин сиз добуш берүү жолу менен республиканын лидери болуп дайындалдыңыз. Бабановдун чечими сиз үчүн күтүүсүз болдубу? Ал күн мен үчүн күтүүсүз болгон жок. Бул бардыгыбыз биргеликте келген чечим болгон. Партиянын мурдагы лидери менин талапкерлигимди көрсөттү. Мен республиканын жетекчилик кызматына келүүгө умтулчу элем. Менимче, партияга кирген ар бир адам жетекчилик орундарга барууну максат кылат. Мен партиянын айрым аткаруучу органдарында болдум. Өз милдеттеримди аткаруу мен үчүн сыймык болчу. Республиканын ушул күнгө чейинки ийгиликтүү иштерин андан ары улантсам дейм. Партияга байланышкан маселелерди Өмүрбек Бабанов менен макулдашасыздарбы? Биздин партияда тажрыйбалуу саясатчылар жана коомдук ишмерлер абдан көп. Жааматтык негизде чечим кабыл алуучу саясий кеңеш бар. Биз Бабановдун чечимдерин урматтайбыз. Ал баштаган партиялык иштерди биз улантып жатабыз. Сиздин кесиптешиңиз Кенжебек Покоев Азаттыкка берген маегинде Өмүрбек Бабанов партияны каржылабай калганын айтты. Кенжебек Сатымкулович анын сөздөрүн контексттен сууруп алышканын билдирди. Өмүрбек Токтогулович саясаттан кетти. Ал бизнес менен алектенүүдө. Партияда бизди колдогон адамдар абдан көп. Бизнес адамдары, коомдук кишилер бар. Партиянын каржылануусу жалгыз Бабановдун мойнунда эмес болчу. Республика дайыма биздин партиянын активдүү мүчөлөрү берген каражаттардын негизинде каржыланчу. Партиянын жашоосунда катышпаган адамдан материалдык жардам суроону биз уят деп эсептейбиз. Биз ага мындай өтүнүч менен кайрылган эмеспиз. Республиканын өзүнүн булактары, активисттери жана тарапташтары бар. Республика келе жаткан парламенттик шайлоолордо катышпайт экен деген имиштер жүрүп жатат. Республика шайлоодо катышат. Партиянын буга электоралдык дарымети жетет. Саясий кеңеште жана партиянын мүчөлөрүнүн арасында да абдан белгилүү саясий ишмерлер бар. Алар жогорку кеңештин депутаттары эле эмес. Албетте Бабановдун партиядан кетиши биз үчүн чоң жоготуу болду. Ал партиянын негиздөөчүсү, атасы, абдан харизматикалык адам. Бүгүнкү күндө биз күзгү шайлоого билегибизди түрүп даярбыз. Ишке ашырыла элек программалык маселелер, көптөгөн жаңы платформаларыбыз бар. Биз мекенибизди экономикалык жактан өнүккөн жана саясий туруктуу өлкө катары көргүбүз келет. Республика партиясы жеке көз карашка ээ. Жогорку кеңеш биздин программалык маселелерибизди ишке ашырууга мүмкүндүк берген аянт. Босого чектен ашып өтүүдө бизде көйгөй болбогонун тарых тастыктайт. Биз башынан конструктивдик оппозицияда жүргөнүбүзгө карабастан шайлоочулардын колдоосун дайыма сезип келгенбиз. Медина Купсулдаева.